Кош бойлуу кезде сасык тумоо менен көп ооруса бала акылсыз же жүрөк оорулуу болуп калышы мүмкүн. Токсикоз деген эмне? Ал эмнеден пайда болот? Эмне үчүн кээ бирлерде токсикоз жеңил, кээ бирлерде оор өтөт? Айым кош бойлуу болгондон баштап организмде токсиндер, башкача айтканда уулуу заттар бөлүнүп чыга баштайт да токсикозду пайда кылат. Эгерде кош бойлуунун боору, бөйрөгү, ашказаны жана башка жерлери ооруса, каны аз болсо, организмге витамин жетишпесе, кыскасы ден соолугу начар болсо, токсиндер көп болуп, айымды сөзсүз түрдө токсикоз кылат. А эгер эч жери оорубаса, токсикоз болбойт. Демек токсикоздун жеңил же оор өтүшү же таптакыр болбошу мына ушул токсиндерге байланыштуу. Уксуз, арак, топурак, боорго, тезектин же тамекинин жытынан дагы ушул сыяктууга талгак болсо эмне кылуу керек? Муну медицинада бузуку табит деп атап коюшат. Жогоруда айтып өткөндөй, бул да ден соолуктун начарлыгынан улам келип чыгат. Буга атайын таблеткалар бар. Врачка өз убагында кайрылса, ал ошол таблеткалардын керектүүсүн жазып берет. Аларды ичсе эле баары жайында болуп калат. Токсикоз канча убакытка созулат? 1 же 2-3 айга чейин эле, андан ашык болбойт. Андан узак убакытка токсикоз болгондор өтө чанда кездешет. Кээ бирлер токсикозду катуу жүрөк айланып, таптакыр тамак ичпей калышат. Мунун балага зыян жагы канчалык? Чоң зыяны бар. Болочок эне тамактанбай койсо, организм керектүү азыктардан куру калат, ачкаланат. Натыйжада курсактагы бала өспөй калат. Мындайда айым дароо врачка кайрылышы керек. Кээде айым жакшы тамактанса деле кош бойлуулуктун алгачкы мезгилинде бала өспөй калган көрүнүштөр бар. Эмнеден улам ушундай болушу мүмкүн? Буга эненин күнөөсү барбы? Эненин күнөөсү өз убагында врачка кайрылбаганы. Кош бойлуунун организмде кайсы бир инфекциялык оору бар болсо да бала өспөй калышы ыктымал. Эмне себептен айрым балдар ичтен патология менен, мисалы ити же кайсы бир жери майып болуп төрөлүшөт? Организмдеги ар кандай инфекциялык оорулар, мисалы сасык тумоо, кандын аздыгы, кош бойлуу кезде рентгенге түшүү баланын патология менен төрөлүшүнө алып келет. Ошондуктан боюнда бар кезде айым айрыкча сасык тумоо менен ооруп калуудан сактанышы кажет. Бирөө менен өбүшүп учурашпасын, көпчүлүктүн арасына баруудан качсын, мурунга оксалин мазын сүйкөп жүрсө сасык тумоонун алдын алат. Айым дайыма сасык тумоо менен ооруп жүрүп төрөсө бала кандай болуп төрөлүшү мүмкүн? Кош бойлуу кезде грипп болсо жатындагы суу азайып же көбөйүп кетет. Баланын аң сезими начар, акылсыз, ден соолугу чабал, жүрөк оорулуу болушу ыктымал. Негизи сасык тумоонун кесепети аябай жаман. Сасык тумоодон улам бала могул эле оорулар менен төрөлөт деп кыска айтууга болбойт. Ал баланын ар кандай түркүн түмөн оорулардын бирөөсү менен төрөлүшүн шарттайт. Боюнда барда врачка кеңешпей туруп өз алдынча ар кайсы дарыларды иче берсе натыйжасы эмне болот? Боюнда барда иче турган жана ичпей турган дарылар бар. Анан врач менен кеңешпей эле өзү билип ар кайсы дарыны ичсе бала майып болуп төрөлөт. Кандай учурларда бойдон түшүп калышы мүмкүн? Сасык тумоо менен ооруса, жатындын оозу бош болсо, бул ар бир айымдын анатомиялык жеке өзгөчөлүгүнө жараша болот. Оор көтөрсө, стресске учураса, энедеги кайсы оорулар ген аркылуу балага өтүшү мүмкүн? Балага ген аркылуу өтүүчү оорулар булар: кант диабети, гипертониялык оорулар, кан басым оорулары, муун оорулары, сарык, залалдуу шишик. Ал эми гемофилия аттуу оору, кан оорусу, кандын суюлуп кетиши көбүнчө эне аркылуу эркек балага берилет. Эгерде курсактагы баланын атасы жагында же энеси жагында аталган оорулар менен ооругандар бар болсо, демек бул оорулар балага да өтүп тукум кубалайт. Бойдо бар кезде чачты боесо, кессе эч нерсе болбойбу? Кээ бирлер ушул сыяктуу ашык жырым-жырымдарга ишенип алышат. Ал өзүлөрүнүн жеке ишенимине байланыштуу. Болбосо медицина жаатынан алып караганда боесо да, кессе да эч зыяны жок. Эмне үчүн кош бойлууларга бийик такалуу бут кийим кийбегиле дешет? Кош бойлуу айым жүк көтөрүп жүрөт да, салмагы оор болот. Ошого карабай бийик такалуу бут кийим кийип ала турган болсо, бат чарчайт, буттары ооруйт, бутунун кан тамырлары чыгып, варикоз оорусуна чалдыгат. Курсакты кыскыдай тар кийим кийсе зыянбы? Албетте зыян. Бала ээн эркин өсүшү керек да. Анан апасы курсагын кысып тар кийим алса, кыймыл аракети начар болот, өспөй калат. Боюнда барда эмчек, курсак, сан терилер кычышат. Тырмап салса эмне болот? Тырмабаш үчүн эмне кылыш керек? Ал эми үй шартындачы? Бул ар кимдин терисинин өзгөчөлүгүнө жараша. Мисалы, кээ бирлердин териси кургак, чоюлчак эмес. Ошон үчүн алардыкы курсак чоңойгон кезде кычыша баштайт. Айрымдардыкы болсо жумшак, чоюлчак. Мындайлардын териси эч нерсе болбойт, кычышпайт, жарылбайт. А негизи кычышканда тырмап салса тери жарылат. Дарыканаларда атайын кош бойлуулар үчүн теринин кычышканын басуучу кремдер сатылат. Ошолордон сатып алып кычыша баштаганда сүйкөш керек. Эгер такыр акчасы жок болуп дарыканага бара албай калса, кадимки эле вазелинди сүйкөсө да пайдалуу. Кош бойлуу эне көп кайгырып капаланса бала ыйлак болуп төрөлөбү?
Баланы курсакта жаткан кезде эле тарбиялаш керек деген сөз бекер эмес да. Боюнда барда музыка угуп, таза абага чыгып сейилдеп, 9 саат уктап, дайыма өзүн тынч абалда алып жүрүшү керек. Анан аз уктаса, таза абага чыкпаса, дайыма нервтенип жүрсө, бала ыйлак болуп калышы толук мүмкүн. Анткени эненин психологиялык абалы түйүлдүккө таасир этпей койбойт. Катуу нервтенсе ал тургай боюнан да түшүп калуу коркунучу туулат. Эмне үчүн кээ бир айымдардын бетине сепкил так түшүп кетет? Анын себеби ден соолугуна байланыштуу. Боору же бөйрөк ооруса бетке сепкил так түшүп кетет. Мындан тышкары кош бойлуу кезде гормондор өзгөрүп, натыйжада кээде организмде меланин көбөйүп кетиши мүмкүн. Бул да так менен сепкилди пайда кылат. Дал ошол сепкил менен такты түшүрбөөнүн алдын алуунун жолдору барбы? Аларды төрөгөндөн кийин кантип кетириши керек? Бар. Кош бойлуу кезинде айым күндөн сактануусу, боору менен бөйрөгүн текшертүүсү зарыл. Төрөгөндөн кийин косметологдорго барсын, боору менен бөйрөгүн дарылатсын. Боюнда барда бетине крем сүйкөбөш керек, сепкил кетпей калат деген чынбы? Жок, бул туура эмес. Эгерде крем сүйкөп алып дароо күнгө чыкса, боюнда жоктордун деле бети карарып кетиши мүмкүн. Андыктан үйдөн бетине кадимкидей эле кам көрүп, көчөгө чыкканда болсо күнгө күйүп калуудан сактаган атайын кремдерден сүйкөп алып чыкса эч нерсе болбойт. Төрөт учурунда геморройго кабылбоо үчүн аракет кылса болобу? Чыккан геморрой төрөгөндөн кийин кайра калыбына келеби же төрөгөн сайын күчөп чыга береби? Геморрой чыгышы ыктымал, анткени айым оор көтөрүп жатпайбы? Курсактагы баласы эле 3-4 килограмм болсо, ага жатындагы суусу кошулуп 5-6 килограмм болот. Бул салмакты көтөрүү оор болуп, жамбашка, көтөн, чучукка күч келет. Ошондуктан төрөтүп жаткан врачтын айтканын угуп, ыйын дегенде гана ыйынуу зарыл. Жөн эле ыйына берсе геморрою чыгып кетет. Бул калыбына келбейт. Чыккан геморрой кайра кирип кетпейт. Бирок төрөгөн сайын күчөшү толук мүмкүн. Ушул себептен улам төрөгөндөн кийин 3-4 жыл төрөбөй эс алуу керек. Азыр төрөт алдында аялга клизма жасабай, жыныстык мүчөсүнүн тегерегин кырып тазалабай калышты. Эмне үчүн? Же мунун төрөй турган аялга кандайдыр бир пайдасы барбы? Акыркы убактарда америкалык ыкма кабыл алынган жана бул ыкма бардык төрөт үйлөрүндө колдонулуп жатат. Тактап айтканда, айым кааласа жатып же туруп, же отуруп, же арканды кармап алып, айтор ар кайсы жерде ар кандай жол менен төрөгөнгө уруксат берилген. Кээ бир аялдар жыныстык мүчөсүнүн тегерегин кырып тазалаткысы келбейт. Ошондуктан азыр кандай болсо ошол бойдон төрөшөт. Ал эми клизма жасагыла деп суранса, анда жасап бериши ыктымал. Иштин көрүнүшүнө карап баланын кыз же эркек экенин билсе болобу? Буга 100% ишенүүгө болбойт, 50-60% гана туура чыгышы мүмкүн. Өтө ишенип, маанайыңызды чөгөрө бербеңиз. Календар менен эсептеп төрөөгө ишенсе болобу? Календар менен эсептеп төрөөнүн 80-90% туура чыгат. Ишенсе болот. Анткени муну менен өз практикамда далай көрүп жүрөм. Далай айымдарды календар менен эсептеп төрөтүп жүрөм. Максатыңызды коркпостон ишке ашыра бериңиз. УЗИге бат-баттан түшүү зыян эмеспи? Негизи биз балага 12, 15, 16, 19, 20 апта болуп калган кездерде гана УЗИге түшүрөбүз. Башка убактарда УЗИге түшүрүүнүн таптакыр кереги жок. Анткени бала ультрафиолеттүү нурлар терс зыянын тийгизбей койбойт. Кокус балада кандайдыр бир өзгөрүүлөр байкалып УЗИге түшүрүү зарыл болуп жатса, анда айла жок. Мисалы, бала туурасынан жатып калса, жүрөгү жакшы сокпой жатса, бойдон козголуу коркунучу болсо, андыктан балаңыздын ден соолугу керек болсо түшпөй эле коюңуз. Ким экенин төрөгөндөн кийин деле билип аласыз. Суроолорго номер 5-үй бүлөлүк борбордук дарыгерлер тобунун 1-категориядагы акушер-гинекологу Жаныбекова Майрамкан Расуловна жооп берген.